жашап атабыз. Бәрі жакшы. Жалал-Абад шаарындагы кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун окуу өндүрүштүк ишканасы жоопкерчилиги чектелген коомунда кышын жайын жандуу кыймыл өкүм сүрөт. Анткени аларга келген буйрутмалардын аягы үзүлбөйт. 32 айырлуу катмардын өкүлдөрүнүн башын кошкон бул ишкана өткөн жылды жакшы натыйжа менен жыйынтыктаган. Мына 2023 жылы бизде 12 миллион планыбыз болгон, а биз 19 миллион 470 миң 400 сомдук аткарып, мындайча айтканда 157,8% атардык. Мына бизге эң бир жакшы мезгил ушу кыздарыбыз, балдарыбызга жумуш болуп турса, булар эч убакта өздөрүнүн бала чагасын багамдап, эмгектенип, иштен калбай иштеп турат. Негизинен ишканадагы жумуштардын дээрлик бардыгы кол менен жасалып келсе, Араб өлкөсүнөн жаңы тигүү жабдыктарын алышкандан кийин алардын жумушу жеңилдетилген. Жалпы 100 чарчы метрди ээлеген жаңы жайда иштеп жатканына кубанышат. Түшкөн заказдар менен иштеп атабыз. Негизинен бул инвалидтер иштешет. Инвалидтер аябай жакшы, ынтымактуу бири-бири менен, аябай жакшы иштешет. Анан ар бир кылган ишине жоопкерчиликтүү карашат. Бизге ушул заказдар көп түшүп турса эле, ушул заказдарды аткаганга дайыма даярбыз. Коллективибиз аябай жакшы. Анан заказ канчалык көп болсо, биздин инвалидтерге да ошончолук иш көп болот. Анан иштеген иштерин аябай жоопкерчиликтүү карашат. Ишкана менен кызматташ болуп, алардын жасап жаткан буюмдарына кардарлардын катары улам артып жаткандыктан, жыл башынан бери жумуш токтогон жок. Мына акыркы жылдары бизге дайыма эле 5-6 жылдын ичинде жакшынакай иштер болуп атат. Мына азыр айтып өтүп кеттим, мына 158% аткарып койдук. Мына бизге эң бир негизги бизге жардам берип аткандар мына ошо ыйгар мукту өкүлчүлүгү өтө жардам берип атат. Мен ачык айтайын, анан шаарыбыздын мэриясы жардам берип атат. Биз ар жылы кат менен кайрылабыз. Ошондо биз өзүбүздүн бүт мекеме уюмдарга, шаар райондун акимдерине, бүт райондордук мекеме уюмдарга, өкмөттөргө каттар жиберип, мына биз менен майыптарга иш болсун деп бизге жардам берген негизинде мына бизде азыр күнү түнү иш болуп жатат. Белгилей кетели, бул ишканадан чыгарылган продукциялар мурда Жалал-Абад шаарына эле жетсе, эми бүтүндөй республиканын аймагын кучагына алып баратат. Алардын кардарлары көбөйгөндүктөн жаңы технологияларды да ишке киргизүү аракеттерин көрүшүүдө. Ушундан биз тигип атабыз, 370 бир алып кетти. Мына кече жакында да бир 16 штук жетпей калды деп да келди. Ушундай кылып өздөрүнүн айткандагы жылуу кийимдер, жеңил, аябай сонун шымы менен баардыгын тигип берип атабыз. Ал эми мына бул покрывал, бул бүт больницадагы ошо кроваттардын үстүнө, матрастардын үстүнө коюлуп турган покрывалдарды Нөкен району больницасы заказ берди. Мына ушуларды азыр тигип атабыз. Андан сырткары мына бул столовойлорго, анда мындай иштегендерге мындай рабочий сигнальный жилет деп коет, мына как мындай. Ошондорду дагы заказ берди. Ошолордун баарын тигип атабыз. Ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүктөрү чектелсе да, мындай иштеп үй бүлөсүн баккандардын маянасы алды 40 000 сомдон жогору. Демек, мамлекеттин экономикасына салым кошуу менен өз жашоолорун жакшыртып жаткан ишканадагы абал ушундай. Баса, жакында жыгач эмеректерин жасоону да колго алып, жаңы цехти да ишке киргизишти. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.